10 январда өтүүчү президенттик шайлоо менен кошо мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүлөт. Президент болууга 18 талапкер ат салышып, учурда үгүт иштери жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону жогорку деңгээлде өткөрүүгө камылгалар көрүлүп жатканын билдирди. 10 январга дайындалган бүткүл элдик добуш берүүгө референдумга мамлекеттик органдар, шайлоо комиссиялары, өзүн өзү башкаруу органдары, массалык маалымат каражаттары ушу маалымдоо иштерин жүргүзүш керек. Ага ылайык шайлоо комиссиялары дагы тиешелүү маалымдоо иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу жана тиешелүү плакаттарды жана баннерлерди даярдап чыгаруу үчүн акча каражат каралат. БШКнын 21 декабрындагы жыйынында президенттик шайлоого карата 42 эл аралык байкоочуну каттады. Буга чейин Боршайком 23 мамлекет жана 15 эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнөн турган 120 эл аралык байкоочуга аккредитация берген. Эл аралык байкоочулар дагы учурда баягы каттоодон өтүп, азыр бизден атайын аккредитациядан өтөт. Каттоодон кийин ушул баягы шайлоону даярдоо жүрүшүн байкоо жүргүзөт. Азыркы кезде 78 эл аралык байкоочу учурда ушул каттоодон өттү. Бул 19 мамлекеттин өкүлдөрү жана 9 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болуп эсептелет. Айрым саясий топтор өлкөнү башкаруу формасын өзгөртүүгө караманча каршы чыгып жатышат. Бирок элдин басымдуу бөлүгү президенттик башкаруу системасы туура болоорун белгилеп жатышат. Президенттик башкарууну каалайм, анткени парламенттикти көрбөдүкпү. Ошон үчүн президенттик болсун, президент баардыгын мойнуна алсын. Президенттик эле болсо болмок да, эгер жакшы президент болсо президенттик шайлоо башкаруу болсо жакшы. Бир семьяда бирөө башкарат да. Азыр партияда канча киши башкарып атат. Лучше бирөө эле башкарган оң болуп турат да. Ну, естественно, я против президентской формы управления. Это мое мнение. Мага парламенттик башкаруу жагат, бирок момунча депутаттын кереги жок. Кичине азыраак кылып эле парламенттик башкаруу. Президенттик башкаруу деген Кыргызстанга болбойт калды. Ал арада эл аралык коомдук уюмдарда шайлоонун алдында элдин шайлоо жана референдум тууралуу оюн угуп көрдү. Көпчүлүк шайлоочулар Садыр Жапаровду президент катары көргүсү келсе, президенттик башкарууну жактагандар басымдуу экени сурамжылоонун натыйжасында белгилүү болгон. Борбор Азиялык барометр уюму Кыргызстанда 10 январда өтө турган президенттик шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча эл арасында сурамжылоо жүргүзүп, жыйынтыгы чыкты. Сурамжылоого катышкандардын 58% быйыл 5 октябрдагы бийлик алмашууну толук колдой турганын, 73% келерки жылдын 10 январындагы шайлоого барарын билдиришкен. Сурамжылоого катышкандар эгер президенттик шайлоо бүгүн өтсө, 64% Садыр Жапаровка, 3% Адахан Мадумаровка, 1% Бактыбек Калмаматовка добуш берерин билдирип, 17% кимди тандоону билбей жатканын айтышкан. Пикирин билдиргиси келбегендер 8%, баарына каршылар 4%, башка себептерди айткандар 3% болгон. Респонденттердин 76% Конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду колдоорун, ал эми 7% референдум тууралуу кабары жоктугун билдиришкен. Элдин 80% президенттик, 14% парламенттик башкарууну колдой турганын билдиришкен. 10 январда өтө турчу шайлоо күнү милиция тарабынан тартип бузууларга ыкчам чара көрүлүп, шайлоо мыйзамдары бузулса терең иликтөө иштери жүргүзүлмөкчү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өлкө аймагында 2420 шайлоо тилкесинде коомдук тартип жана коопсуздукту 11.000 милиция кызматкерлери камсыз кылат. Милиция кызматкерлери эч кандай шайлоо учурунда саясатка киришпестен коомдук тартип сактоого, ошондой эле кандайдыр тартип бузуулар каттала турган болсо, административдик ресурс же болбосо добуштарды сатып алуу сыяктуу маалыматтар түшө турган болсо, биз алардын баарын текшерип, алардын жалган экенин же чын экендигин аныктап, эгерде анда кандайдыр кылмыштын курамы же жоруктун курамы бар болсо, ошол мыйзам чегинде тактап иликтеп, анан мыйзам чегинде чараларды көрүү. Келерки жылдын 10 январында Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана өлкөнү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттикке 18 талапкер ат салышууда. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.